Бүгүнкү күндө психологко келип алышып кээде мындай дешет да: сиз кечке эле суроо бере берет экенсиз го, мен сизден кеңеш угайын деп келгем да депчи. Кайын журту менен көйгөй болуп келди дейли, кайненеси менен же болбосо күйөөсү менен. Анан мен мисалы ал үй бүлөдө эмне жүрөсүң, кетип кал деген күндө дагы, же кетпей чыдап жаша деген күндө дагы эртеңки күнү жоопкерчилик менде болуп калат да. Ал кетип кал деген, мына кетип калып мен өкүн атам, ошол күнөөлүү дейт. Ошол мени чыда деп жашаган, ошол айтып койгон үчүн чыдап жүрүп ден соолугуман ажырап калдым деп кеңеш берген адамдын жоопкерчилигинде болуп калат да. Ошондуктан мыкты кесипкөй психолог эч качан даяр кеңештерди бербейт. Кесипкөй психолог адамдын өзүнүн ички, мисалы ички сейил менен, ички назира менен беттешкенге жардам берет да. Чыныгы биз негизи бет каптарды кийип жашайбыз, кыскасы мындай жан дүйнөнү аңтаргыбыз келбейт да. Керек болсо суроо берсең дагы жалкоолонушат ойлонгондончу. Терең ойлонгулары келбейт. Ошол сыяктуу эле жашап жүрө беребиз да. Мага тийбегиле, мен силерге тийбейм.